Менде bir окуя болгон. Bir таксист байкеге мени алып кеткен адреске кайра bir аманат электроинструментти 4000-5000 сомдук алып таштап коюң деп сурангамын. Ал бирөөнүкү болчу. Таксист алып барып үйгө киргизип койгом деп атат. Аманаттын ээси үйүмө алып келбеди деп жатат. Мунун өкүмү кандай болот? Бунун өкүмү сиздин мойнуңузда болот. Сиз төлөп беришиңиз керек болот. Анан тиги эмеден таксисттен алып ал каалаган учурда. Уста сизди азыркы жубайыңыз менен түш аркылуу тааныштырган деген чынбы? Бизге кызык. Жок, түш эмес, өңүбүздө эле таанышканбыз. Устаз жакында 10 жылдык оюңузду шариятты айтып коюңузчу дейт. Аллаху акбар. 10 жылдык. Алла таалам баарыбызга өмүр берсин. Бирок азыр 10 жыл ким бар, ким жок Кудай билет го. Албетте көп жашайлы деп үмүттөнөбүз. Алла таалам баарыбызга өмүр дагы берсин. Ошо өмүрдө жакшы иштерди кылганга тоофик да берсин. Караңыздар. Көп жашаган эле бактылуулук эмес. Көбү таң калат. Кандай депчи? Көп жашаган 190 жыл. Пайгамбарыбыздан сурады да. Эң жаман адам ким дегенде эмне деп жооп берди? Эң көп жашаган, жаман иштерди кылган. Ушул адамдардын эң жаманы ушу экен. Эң көп жашаган, эң жаман иштерди кылган. Көрүп атпайбызбы? 80-90да карта ойноп, 70-80ге чыгып калган кыздарга тийишип, Ошо учур уже бир путун кабырда. Баарыбыздын эле бир путубуз кабырда. Бирок ага акылга, логикага салганда, алардыкы эми 70-80 деген все деп атат. Анын алдап, намаз окубай, ар жактарына карта-парта ойной турган учурбу, тоба. Пайгамбарыбыз сурады, эң жакшы ким адамдардан дегенде пайгамбарыбыз ага да жооп берди. Көп жашаган, жакшы иштерди кылган. Демек, негизи көп жашап, аз жашап, ал маселе демес экен. Негизги маселе жакшы ишти кылганда экен да. Жакшы амалды кылганда экен да. Ошон үчүн Кудай кааласа иншалла биздин оюбуз кандай? Өзүбүз да Аллага ибадат кылып, бүткүл ааламдагы инсандардын баарын Алланын ибадатына чакырып ушул. Өмүрүбүз ушул 10 жылдык менин планым ушул. Эгерде бар болсок, андан кийин 20-30 жыл, 40 жыл канча Алла таалам бизге иншалла жашоо берсе, ден соолук берсе, акыл эс берсе, иншалла бул ааламдын кожоюну ким экен? Ошону тааныттыруу, ошо ааламдын кожоюну ким экен? Ага баш ийип жашоону үйрөтүү, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды тааныштыруу, Мухаммад алейхиссалам ким экен? Куранды, ислам динди даңазалоо. Мына ушу биздин ниеттерибиз. Армияга барсак, сакал маселеси кандай болот? Армияга барсак эчтеке болбойт. Кудай кааласа азыр мына биз жогорку кеңеште сакал маселеси менен жүрбөйбү? Аксакалдар. Бардык эле жерде де, ал наоборот, ошол жерде айтат элем, башкаларга караганда ошо аябай көп кызмат кылып, ошол жердеги офицерлерди, мугалимдерди, старшина жана башкаларды толук угуп, кызматты, илимди өтө кынтыксыз кылганга аракет кылсын, Кудай кааласа баарына үлгү болот. Ана башкаларда дагы даават берсин аларга дагы. Чачтын эки жагын кыскартып, кыскараак кылып алсак болобу же тегиз кыска кылып алыш керекпи? Пайгамбарыбыз тыйып салганбы? Чачтын бир жерин алып салып, бир жерин көбүрөөк, бир жерин азыраак кылганданчы каягы, алдыбы, аркасы, оң жак капталуу айырмасы жок. Кыскасы айтканда, чачты тегиз эле алыш керек тугандар. TikTok тууралуу бул сайтта жаштар бузулуп жатат. Жакшы насаатыңызды айтып кеттиңиз. Эркектер аял сыяктуу бийлеп жатышат. Айттыга таксырлар, мындай болбойт. Салам алейкум, урматтуу максаттар. Так, суроо. 5 октябрь төңкөрүш күндөн кийин ушундай деп айткан сөзүм бар эле. Садыр Жапаров президент болсо, бир эмес 2 кой соёт элем деп. Анан болду. Ана мына деп турган элем, эмнегедир акыркы күнү желание кетип калды. Сойбой койсом күнөө болобу дейт. Рахмат. Жок, союш керек туган. Жок, бул убада болдубу? Бул шариятыбыз тугандар. Убада мүмкүнчүлүк барбы? Кудай кааласа 2 койду союп, өзү орозодо айда дагы көбүрөөк соо аласыз. Ифтар кылып бериңиз, же бейбечараларга бериңиз. Караңыздар тугандар, бизчи, бизде бир кемчилдик бар да, бадышаларга дуа кылбайбыз. Андай болбойт. Бадышаларга дуа кылышыбыз керек. Оңой эмес, чоң жүк, чоң милдет. Жан жоокерлери, тегерегиндеги ким деген кандай гана демелер бар. Ошон үчүн иншалла көп
Алар оңолсо элдин баары оңолот. Алар жакшы болсо элдин баары жакшы болот. Макулбу? Ошон үчүн иншалла көп мына Рамазан айда дагы дуа кылып туруш керек. Сизден так, мени суроом мындай, кулагыма жара чыгып, суу тийген сайын денеме таркап жатат. Ушуга мен таяммум дарат алсам болобу? Жок, кулакты жубай эле коюңуз. Таяммум болбойт. 4 фарыз бар го ошону. Кулак өзү мустахаб амалдан. Макулбу? Кулак эсе ооруп аткан болсо, ириң-пириң акса, аны жубай эле коюңуз. Ага чейинки мына бетти жууңуз, кол, болду, башка мас тартканыңыз бутты жууп коюңуз. Таяммум эмес, дарат менен окуйсуз намазды. Менин жашым 18-де, мен сакалды сүннөт деп өстүрөм. Бирок окуумдан сакалыңды алгын, болбосо экзаменге киргизбейм деп жатат. Ошого эмне кылсам болот? Отличник болуп окуңуз, кызмат кылыңыз, баарына чай алып бериңиз, дуа кылыңыз. Кудай кааласа киргизет сизди экзаменге. Коркпоңуз. Киресиз Кудай кааласа. Менин сымтак, мен 18 жаштамын. 4 бир тууганбыз. Биз жаштыгыбызда ата-энем ажырашып кеткен. Биз чоң энемдин колунда өскөнбүз. Атам башка катын алып алган. Ал аялынан 3 баласы бар. Атам менен бир аз келишпейбиз. Биз чоңоюп апамдын жанына келдик. Атам менен урушуп кеттик. Атам мага мындай деди: "Силердей балдарым жок" деди. "Кандай кылам болот? Кандай кылсам болот? Катташпай койсом болобу?" дейт. Жок. Катташпай койсо болбойт. Катташпай койсоңуз күнөөкөр болосуңар Алланын алдында. Ата канчалык жаман болсун, канчалык бузук болсун, канчалык кош көңүл болсун, ал өзү үчүн Алланын алдында жооп берет. Бирок бала катары атанын белинен чыккансыңар. Атанын белинен чыккансыңар, жаманбы жакшыбы, ошонун белинен чыккансыңар. Атаны урматтаганга шарият буйруган. Колуңардан мейли жүрөгүңөр тартпашы мүмкүн, жаш кезиңерде караган жок. Бирок кичпейилдикке, кечиримдүүлүккө алып коюңуздар. Исламдын баалуулугун карап коюңуз. Мүмкүн сиздин кызматыңыздан Кудай кааласа атаңыз дагы ыйманга, тообага келип, жакшы мамиле кылып калар. Бирок тияк-бияк жаман сөз айтпай эле койгула, урушпай эле койгула. Жаман сөз айтса деле балам эмесиңер, тигиндей десеңер да унчукпай эле. Колдон келген кызмат, жардамды берип кое бергиле.